Саламатсыңарбы менин кичинекей бөбөктөрүм? Саламатсызбы? Саламатчылык маанайыңар кандай балдар? Жакшы. Бүгүн баарыбыз бул жерге адаттагыдай эле жомок укканга чогулдук, Ооба. Жомок уккан жагабы силерге? Ооба. Анда азыр мен силерге чаар тоок деген кызыктуу жомокту окуп берем, Анда кунт коюп жомокко көңүл бурабыз. Илгери өткөн заманда чаар тоок менен өрдөк ынак курбулардан болуптур. Экөө жем жеп, сейилдөөгө бирге чыгышып, канаттарын күнгө кактап, таргылмышыктан бири-бирин коргоп, дайыма чогуу жүрүшчү экен. Башкалар булардын бекем достугуна абдан суктанышчу эле. Бир күнү чаар тоок менен өрдөк бирге балапан басып чыгармак болушат. Экөө бир сарайда жумурткаларын жанаша басып жатышчу экен. Балапандарыбыз чыкса, чогуу сейилдейбиз, аларды чогуу тарбиялап, чогуу чоңойтобуз деп кыялданышчу экен. Күндөрдүн биринде өрдөк чаар тоокко мындай дейт экен: "Курдаш, жумурткаларыма көз салып турчу, эшикке чыгып суу ичип келейин" дейт. "Эч камсанаба курдаш, жумурткаларыңды карап турам" дейт тоок. Өрдөк эшикке суу ичкени чыкканда, чаар тоок өрдөктүн бир жумурткасын уурдап, өзүнүн жумурткаларынын арасына салып алат. Өрдөк келе жатканда уктамыш болуп көзүн жумуп калат. Эшиктен келген өрдөк бир жумурткасынын кем экенин көрүп, тынчсызданып мындай дейт: "Тоокжан, менин бир жумурткам жок да, көргөн жоксуңбу?" дейт. "Ой, көзүм кашайып уктап кеткенбы? Мен уктап калганыман пайдаланып, жанагы таргылмышык илип кеткен го. Ошонун эле колунан келди. Өрдөкжан, капаланбай эме, калган жумурткаларыңа жакшылап көз сал" дейт экен. Ошентип күндөр өтүп, жумурткадан балапандар чыгат. Балапандарын ээрчитип, өрдөк менен чаар тоок эшикке сейилдөөгө чыкмак болушат. Кичинекей балапандар тизилип, энелеринин артынан жөнөшөт. Өрдөк балдарын сууга алып барып, сүзгөндү, чумкуганды үйрөтө баштайт. Ошол маалда тооктун жөжөлөрүнүн ичинен бирөө сууну көздөй чуркайт. Чаар тоок болсо кукулуктап: "Сууга барбагын, агып кетесиң" дегенче болбой баягы жөжө өрдөктүн балдарына кошулуп, сууда сүзүп, чумкуп ойной баштайт. Ошондо иштин чоо жайын түшүнгөн өрдөк тоокко мындай дейт: "Курдаш, түшүндүм. Мына бул сууда чумкуп ойноп жаткан менин балапаным тура. Тооктор сууда сүзүүгө жөндөмдүү эмес. Убагында таргылмышык эмей эле жумурткамды сен уурдап алган турбайсыңбы? Бүгүндөн баштап менден алыс жүргүн. Сенде ишенимсиз достон көрө жалгыз жүргөнүм артык" деп балдарын ээрчитип кетип калыптыр. Ошол күндөн ушул күнгө чейин тоок менен өрдөк бир сарайда жашабай калышыптыр балдар. Балдар, силерге жомок жактыбы? Ооба. Тоок кандай экен? Тамам. Өрдөкчү? Жаман бекен өрдөк? Жакшы. Жакшы экен, Ким өрдөктүн балапанын уурдап алды? Өрдөктүн жумурткасын ким уурдап алды? Тоок. Тоок уурдап алды, Демек көрдүңөрбү балдар? Кыргызда жакшы кеп бар, Кыңыр иш 40 жылда билинет деп. Ошон үчүн уурулук кылбай, дайыма адамкерчилик сапатыбызды бийик коюп, ар дайым жакшы сапаттарга ээ болушубуз керек. Балдар, ушуну менен бүгүнкү жомогубуз соңуна чыкты. Кийинки жомоктордон көрүшкөнчө аман болгула.